Бишкектиктер, ушул жума күнү Бишкек шаарынын 2 районунда кайта шайлоо болот. 1 май жана Свердлов райондорунда. Ушул Свердлов районунан көрүп атасыңар талапкер болуп, менин партиялашым болбосо дагы партиялашым Ирина Юрьевна ат салышып атат. Ириде мен ушул партиялашыма үгүт менен келдим, анан силерди шайлайт деген үмүт менен келдим. Ирина Юрьевна 3 жолу чакырылыштын депутаты болду. 3 президент менен иштешти. Ондон ашык өкмөт башчынын өпкөсүн үздү. Кандай депутат болгонуна карапайым калк өзү күбө. Мен Иринаны жеңем деп коем, тергеп. Анткени бунун жолдошунун аты Манас, жерлиги Талас. Анан ушул жеңемдин желегин көтөрүп келдим. Силерден добушуңарды сурап келдим, чын айтканда Свердлов районунун депутаттары. Неме биз кыргыздар ушундай болуп калдык, акыркы жылдарчы тандаганды билбей калдык да таңгөрү. Базарга барсак картошканы тандайбыз да деп. Чиригин албай, иригин алабыз. Анан шайлоого келгенде жаңылып калабыз да. Иригин албай, чиригин алабыз да. Ушинтип жүрүп биз мамлекетти талкалаганы калдык. Чечендерди шайлабай биз бечелдерди шайлап алдык да. Тура талапкер кезде бардыгы эле такылдайт, бакылдайт. Баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей талапкер кезинде такылдап какылдагандардын бардыгы парламентке барганда балык ооз болуп калат. Депутат деген ушу Ирина окшош болуш керек да. Көк бет болуш керек да. Бул өзү көк, бунун көзү да көк. Бунун сөзү да көк. Көгөрүп айтканынан кайтпайт, беткейini бербейт. Албетте талапкерлердин баардыгы татыктуу. Мен бирөөсүн дагы жаман деп айткым келбейт. Бирок тоолордон тоолор гана улуу болот, тоолордон тоолор гана сулуу болот дегендей татыктуунун да татыктуусу болот. Ошол татыктуунун татыктуусу деп менин партиялашым Ирина Юрьевна айтат элем да.